Урматтуу көрөрман, бул Фиридин акебиздин үйү. Эч нерсеси калган эмес. Азыр болсо чоң баласынын үйүндө жашап атышат. 3 үй белеби? 4 үй белеби? Күйгөн 3 үй белеби. 3 үй белеби ошол жакта. Мына ошондой эч нерсеси калган эмес. Ал эми аркы дубалдын ар жагында тажик кошунасы. Мына. Бири-бири менен ушундай тийишип дубалдары турат. Ол жака кадыралы. Мал кой эмне болуптур я? Алар толду жайлоого кеткен. Жакшы. Жайлоого кеткен экен. Мына ушундай эч нерсеси калган эмес. Толугу менен үй күйүп, күлгө айланган. 10 адам жашайт элек, 10 үстүбүздө кийим менен калдык. Башка эч нерсе жок. Документ башканын бар. Документ алдык. Башка жок. Только кийим, үстүбүздө кийим менен калдык. Документтер алышка келип документтен алып чыгып кеттик да. Башка бул жерде мен 1 ай алдым, той кылдым эле. Ушул жерде 3-чү келинди алдым эле. Ушул жерде бол мен эмес, мен мына аны элге чоң той берип 3-чү келинди алдым мен ушул жердечи. Жаңы эле тойдон өткөрүп, демек жаңы эле үйдү ремонттон деле өткөргөнсүз, туура? 2014-ж баштаганмын, ал полный бүтө элек, мына барота менен мына шкатулкасы калды эле үйдүнчү. Калганы полностью бүтө эле үйүм. Анан мына 3-чү келинди ушул жерде алдым, 3-чү келиним күйөөм погранда иштейт, ушул жерде военныйда иштейт өзү. Балдарды аяка бияка коюп жүрүп, өздөрү действительно солдат аз болуп калган биздечи. Болгон 3 солдат койгон экен биздин айылга, мынаяка. 3 солдат жетише алган эмес, корой алган эмес. Тажик туугандардан, мыналардан, мына кырсалардан кадимкидей ок жаап турган биякачы. 50-би, 100-би солдаттарын койгон экен Тажикстандан. Биз жака окту жаадырып турган, эч ким үй жака келе алган эмес. Анан түнүнө келсек, мына забордон ашып өтүп, өрттөп кайра чыгып кеткендер. Ушул алкан ошол. Башка эч нерсе жок ушул. Мына жакшы эмчестен келип үйдү бузуп, аяк-бияктан эмелерин кылып, баягы мусорларын алып чыгып кетишти. Азыркы күндө мына палаткада жашап атабыз. 3 балам, чоң балам үйүндө жашап атат, калган 3 семья дагы. Иншалла Алла сабыр берсин Петнеке. Бар жакшы болуп Кудай кааласа, шу балдары машина аман болсо, калган бар табылат. Калган үй табылат, үй салабыз. Берешен элибиз боорукер мындай бир жардамга колун сунган жакшы адамдар көп экен. Кудай кааласа. Кыргыз элиме Кудайга шүгүр. Мошулар шунчалык келип сурап койгонуна адам ыраазы болуп кетет экенсиңчи. Рахмат. Баягы үйдүн эч немеси ham көрүнмөй калбай калды уже. Эмечи. Мурда өткөндө кичине көйүп неме болдум, азыр анчалык эле неме деле болбой калдым. Элибиз Кудайга шүгүр келип сурап, жардам берип, колунан келишинче неме кылып атат. Кудай кааласа мына үйдү жайына мен жакын арада тургузуп баштайм. Жакын деле той кылган болчусуз ушул жерде. Ошол жерде 1 ай алдым. Тажик кошуналар кеткен болчу а кезде деле. Жок, бизде тажик кошуналары менен 2019-жылдан бери биз менен булардын мамилеси жок. Себеби 2019-жылы мына жерде таш уруш болушуп кичине болду го. Ошондо тажик туугандар биз аксайлыктар менен вообще мамиле кылбайбыз, достошпойбуз деп дуа кылган. Алла. Ошондон бери биз булар менен эч бир демек кечээки окуя ага бетер жараны тырмап, ага бетер туз сеп, душмандыкты ага бетер күчөттү. Душмандыкты кайра күчөттү дагы. Негизи Тажикстанга деле таң калганым şu elin башкара турган руханий лидер жоктугунда таң калдым да. Эй, болбойт, сен да мусулмансың. Мусулманга 3 күндөн ашча тарынбайт дегенде бир тарбия бере турган руханий лидер жок экен. Мен эмне тажиктерде андай тарбия жок, булардын бийликтен болуп атат. Себеби булардан бийликтен болбосо булар андай кылып чыгыла албайт эле да мындай иштердичи. Булардын баардыгы бийликтен болуп атат. Ата эли деле каалабаса керек менимче мына неме тополоңдучу. Себеби мына кошуналар жүрөт, баардыгы эле мынчалык эле тополоң немеге табы жок да, табыш аяк-бияктан келип, ошо бийликтен болуп атат буларгачы баардыгы. Мына көрбөйсүз, мына биздин кыргыздардан бир крышаны тешкен жокпуз, хотя бир ок атылган жок. Баардыгы сели турат. Мына кыргыздын кеңеси. Мына ушул жерде катарыга мына четтеги үйлөр полностью 7 үй, 8 үй полный күйүп калды. Эч нерсе жок калды. Бери жак нарылар тажиктердин, тетиги. Мына крышалар тажиктердики мына. Хотя бир ок тийген эмес, бир аткан эмес кыргыздар. Караң. Бизде мындай тажик коңшуларга мындай жаман оюбуз бизде жок эле, например. Вообще биз ойлогон эле эмеспиз. Мындай атышат, бири-бирин күйгүзөт деген ойду уктасаң түшүңө кирген эмес. Мына пешенеге жазган экен, эми ушул күндү көрүп атабыз. Кудай кааласа жакшы болот деген оюм бар. Буйрса. Макачылык кылган, зулумдук кылган, дал ошол террористтердин
Кудай таалам өз жазасын берсин. Кааласын. Рамазан айында кылганы бул кошуначылыкка да, туугандыкка да, мусулмандыкка да, керек болсо адамдык сапатка да туура келбейт. Анткени менен Аллах таала көрүп билүүчү зат. Бизге түшкөн вазипаны кыла берели. Биз адамдык сапаттан чыгып кетпейли. Биз айкөлдүк менен, кеңдик менен, кенендик менен ошол эле учурда кечээки болуп өткөн окуядан сабак алып, мындан ары өзүбүзгө тың болушубуз керек. Урматтуу мекендештер, өзгөчө мамлекеттик бийлик өкүлчүлүгүнө кайрылам. Келиңиздер, Кыргызстанда армияны күчөтөлү, билим берүү тармагын күчөтөлү, медицинаны күчөтөлү, анан экономиканы күчөтөлү, калганын баары акырында ордуна боло берет. Антан келиңиздер, карапайым калктын үнүн угалы, эл менен эсептешели ар дайым.